Бул азыр биздин Бишкек шаарында жана Чүй областында гана учурлардын көбөйгөндүгүн көрүп атабыз. Башка региондордо учурлардын интенсивдүү көбөйүшүн байкаган жокпуз. Талас областында болсо, мынакей акыркы 2,5 ай так бир дагы учур катталган жок. Баткен областында, Жалал Абад областында бүгүн дагы учурлар жок. Бирок Талас областында мына бүгүн биринчи учур катталып калды да, бир учур катталып калды бүгүн. Ош шаарында деле эки эле учур болуп атат. Ошондуктан азыр учурлар Бишкек шаарында, Чүй областында болот. Бул эмнени айтат? Бул негизи Бишкек шаарында, негизги калк Бишкек шаарында жашайт да. Көбүнчө элибиз айтат, ой жок, булар жөн эле көбөйтүп атат. Булар атайлап эле ушу цифраны көбөйтөт дейт. Биз айтып атабыз, вирус ошол калк канчалык көп жайгашкан жерде эң биринчи учурда ошо бирине өтүп, анан жана сиз айткандай уланбай вирус адамдын организминин туруктуулугу көтөрүлгөн сайын ал дагы жанагындай об штаммын өзгөртүп, анан кийин бат бир адамдан бир адамга жугуп баштайт да. Ошол жана сиз айтып кеткен высокая контагиозность да, бат жугуусу да. Ошону азыр Бишкек шаарында, Чүй областында эң эле калктын көп жайгашкан биздин областтар, региондор.